Бүгін біздің айылда абдан жақсы мареке болып атат, қош мареке. Эми мынау 83 жылғы бүтүрүүчүлөрдөнбүз. Ушул жерде 80 ошондо 73 жылы биринчи классты кадам шилтеп, ушул жерден А деген арипти ушул жерден үйрөндүк эле. Ошондогу бизге берген мугалимдердин көпчүлүгүнүн көзү өтүп кетти. Бирок ошолорго биз таазим этебиз. Бизге ошончолук жакшыбы, жаманбы, бизге билим берди. Ошол билимибиз менен мынакей азыр бир үй бүлөнүн ээси болуп жүрөбүз. Анан эми баягы мындай да, бул мектепте жүргөндө көбүнчө биз мына спорт жагынан көп жүрүп калдык. Ушул жактан аябай волейбол, баскетбол, анан легкий атлетика деген абдан мыкты катышуучулардан болуп жүрдүк эле убагында. Мына ушул жигиттер менен биздин 66-жылкы балдардын бир команда волейбол болчу. Ошол бир эле класстан бир команда волейбол болуп, районный биринчиликти алганбыз. Ошону биз баягы аябай азыр деле ушунчалык мактаныч менен айта алабыз. Анан мынакей ушул жерде баары классташтар турат. Чекесинен айта берсин, да? Ассаламу алейкум, урматтуу биз Үчөңар айылынын тургундары. Бул өзүм айткандай, ушу биз мектепте жүргөндө мына ушу 6 бала волейболдон болобу, баскетболдон болобу, райондук деңгээлде биринчиликти бербечи да, ушу классташтарым. Ана эми жакшылык болсун, бүгүнкү күндө ушу атабыздын 100 жылдыгы болуп атат. Ушу биз мектеп бүткөнүбүзгө мынакей мектеп 42 жыл болуп, бияктын 55 жыл болуп атат. Ошо кут болсун, бүгүнкү айылыбызда кут келип атат, жакшылык болсун, денсаулык болсун. Мен өзүм сыйлыктарым ушундай алтын классташтарыма. Күрөштөн немеде болгон. Грузияда Айтматов Чолпон деген жигитибиз биринчи алган. Анан Чолпонбай Мейман деген жигитибиз. Бул Кыргызстан бошон биринчи алган. Анан калганы ушул жигиттер эми жакшылык болсун, калганы жигиттер арасында.